Жайыл Баатыр болжолду 1692-1779 жылдары Чүй өрөөнүн жердеген Солто уурусунун баатыры болгон. Мына ошол баатыр жердеген Жайыл району 1993 жылга чейин Калинин району деп аталып келген. Чүй облусунун Жайыл району Москва, Панфилов району жана Суу Самыр өрөөнү менен чектешет. Жайыл районунда 1 шаар, 13 айыл аймагы, 36 кыштак бар. Борборук, Кара-Балта шаары. Саламатсыздарбы, Бирге ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Сарыөзөн Чүй жергесинин күнбатыш тарабында жайгашкан Жайыл районуна келип калдык. Айтылуу Жайыл Баатыр жердеген жерде бүгүнкү жергиликтүү тургундардын жашоо турмушу, мектеп, бала бакча, ФАП жана башка көйгөйлүү маселелерди Чүй областынын жетекчиси Эркин Тентишев менен бирге иш сапары менен чыктык. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Министрлер кабинетинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев Жайыл районунун тургундары менен жолугуп, райондогу көйгөйлүү маселе жана жетишкендиктери менен жакындан таанышып чыкты. Чүй облусунун Жайыл району өнөр жай өндүрүш боюнча алдыңкы райондордун катарында. Замандын талабына ылайык жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана токтоп турган ишканаларды жандандыруу боюнча максаттуу багытталган иштери кызуу жүргүзүлүүдө. Жайыл районунда 600дөн ашуун иштеп жаткан чакан жана орто ишканалар бар. Бүгүнкү күндө Жайыл району боюнча 26 долбоор каралган, 21-жылкыга карата 26 долбоор. Жалпы суммасы 85 миллион сом каражаты бөлүнгөн ошо Жайыл районуна. Бүгүнкү күндө ошо 26 долбоордон 21 долбоор уже ишке ашып, иш жүрүү жүзүн уже башташты. Жайыл районунун Ак Башат айыл өкмөтүнүн Новониколаевка айылында 100 орундуу бала бакчанын курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев бала бакчанын ичин көрүп чыкты. Ар бир курулуп жаткан иштердин эң биринчиден сапаттуу болуш керек экенин айтты. Алан быйыл болсо келечек билим берүү долбоору боюнча 12 проектти бергенбиз. Жанагы 3-4 айылда калды, бала бакча жок. Жанагы 3 саат бала бакча уюштуралым деп мектептин алдында ошону бергенбиз. Кытайдын China Petrol Жунда компаниясы курган Жунда заводу учурда пандемияга байланыштуу ишин убактылуу токтотуп турат. Жунда заводу жыл сайын 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Кытайлык инвестор аны курууга $300 миллион жумшаган. Завод негизи 2011 жылдан баштап 2014 салып баштаган. Негизи 3 территориядан турат. Бул производство зона. То есть ушул жерден шикизат иштетилип, кайра даяр продукциясын эмеге жөнөтүшөт. Тиги складкач, ошактан вагон аркылуу же машина аркылуу сатууга келет да. Завод өзү 2014 жылдан баштап ишке кирген. Муну 2020 жылга чейин иштеген, баа токтоп иштеп кайра болгон, бирок азыркы учурга чейин 2020 жылдан баштап токтоп турат. Биринчи финансылык жактан эме болуп маселе болуп иштебей жаткан, анан кийин ооруга байланыштуу азыр токтоп турат да. Эмне өндүрөт ушунда бул негизгиси булар? Бул бензин, 80-92 дизель, сжиженный газ, продукция основной. Здесь это очищенные сооружения. Очистные. Здесь после переработки отходы воды туда. Как называется, очищение. После очищения, как это вот тандором через труба выходит через канализацию, как называется, городская канализация, водоканал. В их очищенные сооружения еще раз переработки. Мы за этим заплатить деньги, за каждый кубометров мы будем где-то примерно 15 сомов заплатить именно это. Но у нас такие очень хорошие современные очищенные сооружения. Мы низы, как сказать, особенно основные, то есть нефтесодержание, мы низы, много низы 5 миллиграмм кубов после этого. Талдыбулак айыл өкмөтүндөгү кайырма суу каналынын оңдоо иштери менен таанышуу болду.
Аталган кайрыма суу каналы 1966 жылы курулган. Бул канал аркылуу көптөгөн гектар жерди сугарууга болот. Учурда оңдоо иштери жүрүп жатат. Бирок канал чоң көлөмдүү ремонт иштерине муктаж болууда. Эркин Тентешев каналдын баарын эмес, аздан бөлүгүн бүтүрүп турууга тапшырма берди. Бул каналдан Сосновский, Талдыбулакский, Кызылдыйканский айыл өкмөттөр сугарылат. Сосновский 1293 гектар, Талдыбулакский 861 гектар и Кызылдыйканский 630 гектар. Мындан тышкары Петропавловка, Полтавкада 250 түтүн бар. Домашний хозяйстволарын уш жерден суу алып сугарышат. Маселе ушунда. Эми жерден учурдан пайдаланып, бир кайрылып кетчү. Бул канал капитальный ремонт болгон жок. Каналдын мощности, объему, пропускной способности 3 куб болсо, бүгүнкү күндө 1 куб 600 литрди араң эмесине жетип атат. Потерясы 60%тан көп болуп атат. Негизги мындай облустун жетекчиси айтып кетти. Бул дагы бүгүнкү күндөгү бирден бир маселе болуп атат биздин райондогучу. Ошон үчүн ушул маселе жерге сизди Эркин Сатпаевич көргөзөлдү алып келдик. Абдан чоң маселелер жаралып атат. Ушулардын баарын эми баягы көбүрөөк жеткизсекпи деген ой болуп атат да. Ошон үчүн аны эми допустим силерге эле баарын чыгарып берип койгондо бир жылда аны бүтпөйсүңөр. Жасап деле бүтпөйсүңөр. Туурабы? Ошон үчүн андан көрө может быть бөлүп участок кылып бөлүп туруп бир кагаздарын готовить эт анда. Допустим, бул кайсы айыл өкмөттүкү ушулардын атынан бир допустим бир жок дегенде бир 5-10 миллионго готовить этсеңер, андан кийин аркы айыл өкмөт менен дагы бир 5-10 миллионго готовить этип. Эми все равно азыр эми весенний полевой жумуш башталып калды да, туурабы? Азыр все равно ремонт жасай албайбыз, туурабы? Это надо осенью делать, правильно? Вот на осень чейин бир документтерин готовить этсеңер, биз өзүбүз чыгарып берели. Фонд развития. Жайыл районунун Красновосточный айылында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 1970-80 жылдары салынып, андан бери оңдоо иштери болгон эмес. Учурда толук капиталдык ремонттон өтүп жатат. Бул жерде 2 үй бүлөлүк дарыгер 6 медайым көп жылдан бери иштеп келет. Оңдоо иштери кызуу жүрүп жатканына байланыштуу ичи сырты чаң болуп, адам дем алчуда эмес. Бирок Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентешев сапырылган чаңга карабай, ажаатканаларга чейин кыдырып көрүп чыкты. Это наша ГСВ Калининская, номер 15. Население 6,5 миң. 2 врач иштейт, 2 дарыгер. Бул ремонт жаңы эле башталган. 4 миллионго проект айыл өкмөт жасап атат. Эми 3 айдын ичинде Кудай буйруса бүтүрөбүз деп атышат. Кара-Балта шаарында жайгашкан Жайыл Milk сүт заводу Сайзуу абагында сүттү кабыл алуу жана кайра иштетүү заводу болгон. Заводду калыбына келтирүү 2019 жылдын январь айында өз алдынча, андан кийин Россия Кыргыз өнөктүрүү фондусунан каражат тартуу менен башталган. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 150 тонна сүттү кайра иштетүүгө пландалган. Ал эми бүгүнкү күндө орто эсеп менен 50 тонна иштетилет. Биздин заводдо күнүгө 60-70 тонна сүт переработка болот. Азыркы этапта сухое молоко чыгат, масло чыгат натуральное 72,5, колбасный сырлар түрү чыгат, лактиовый сырлардын түрү чыгат. Ошо бир 70 киши иштейт азыркы этапта. Суткасына биздин мощность 150 тоннага чейин расчеттолгон. Жаңы оборудованиялар да келет, Россиядан, Кытайдан заказ берилген. Ошонун баары келип бүткөндөн кийин биздин мощность 150 тоннага чыгып калат. Экспорттарыбыз Россияга кетет основном, Тажикстанга кетет. Казакстан, Өзбекстанга кетет. Жайыл райондук маданият үйү 1961 жылы 340 орундуу болуп курулган. Жалпы аянты 778 чарчы метрди түзөт. Райондук маданият үйүнүн кызматкерлери ар кандай маданий иш-чараларды өткөрүп келет. Маданият үйүнүн оңдоо иштери 2017 жылы башталган. Ушу көп жыл иштедим, ушуну бүтүрүп кетсем деген көп тилегим бар да, аябай. Эми илгертен бери айтат эмеспи, конушуңду да тазалап кетти, анан ушул боюнча тыштап кетсем, бир депутат калган жок мен жазбаган. Акимибиз канча жазып атат, мен жазып атам, бош сиз жазсаң сиздикисин аброй өйдөрөп койдуп, анан ушу каражаттын жоктугуна байланыштуу ушинтип калат. Анан эми үмүтсүз шайтан жашайт да. Сиз келген аябай действительно сүйүндүк. Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү элге кызмат кылып келүүдө. Бул бөлмөдө 25 керебет, анын 5-и чоңдор үчүн болсо, 20сы балдар үчүн алынып келинген. Имарат 2 кабаттуу болуп салынып, 1963 жылы пайдаланууга берилген. Мы с директором
больницы зашли. Районная больница, начиная от все отделения прошли, реанимация, приемный покой, все. И вот я рад вам, что вы радуетесь, что вы помогаете людям, что вы поднимаете. Хоть какая-то надежда, что есть оптимисты наши, специалисты, врачи. Удачи вам огромное. Спасибо вам всем. Больные у нас многопрофильные и с нарушениями сердечной деятельности, мозговой деятельности, с тяжелыми отравлениями, с пневмонией и даже маленькие дети. Помощь оказываем централизованно, все как положено. Связь у нас электронная карта, поэтому у нас такой проблемы, как консилиум, совещание не возникает. Электроттерим ишканасынын базасында өнөр жай тегримендери үчүн болот шаарларын чыгаруучу ишкана, темирди кайра иштетүүчү Вулкан Плюс ишканасы пландалып, учурда ишканада мештерди эритип, калыпка салуу цехи даярдалган жана 100дөн ашуун жумуш орундары түзүлгөн. Бул броня. Муну ушундай кылып бүт размер менен сымайт эткенден кесет. Кесип, муну огнеупорный краска менен эметишет, лакировать этишет, полный краскалап. Анан аполка деп коет, тиякта аз көргөзөм барганда. Мындай идиштер болот атайын. Ошого бул салынат, анан кум салынат да. Анан вакуумный насос менен баягы кумдагы воздухту сордурат, астында вибростол бар. Эметкенде ошо полный воздух чыгып кетет. Анан кумба бетон түрүндө болуп калат да. Анан атайын проемдор бар, тигинде проемдордон куйганда баягы бул темири келип мунун ичине кирет. Киргенде бул пенопласт эрип кетет да. Пенопласт эрип кетет, темир мунун формасын принимать этет. А биянда краска кумга чыгарып ийбейт да. Анан ошондо бул запчасть болот. Мындан тышкары ишканада жогорку чыңылуудагы линияларды куруу жана электр энергиясын өндүрүү менен камсыз кылуу иштери жүрүүдө. Биздин основной вид деятельность металлургия. Ошонун ичинде помольный шары чыгарабыз. Помольный шары бул горнорудный комбинаттарга колдонулат. Жанагындай детальдарды чыгарабыз. Ал детальдар именно жана камень обработка, ошол эмелерге, цепучий материалдарга колдонулат. Карьерлерге колдонушат. ТЭЦтер менен иштейбиз. Частный предпринимательдер менен иштейбиз. Ошо бир Мамлекет канча бюджет алып келесиң? Бир жылда ошол бир 6 миллион, 7 миллион кылып калдык. Кара-Балта тоо кен комбинаты акционердик коому 1997 жылы Кара-Балта тоо кен комбинатынын базасында түзүлгөн. Ишкана ураны бар кендерден уран жана башка заттарды чыгарып келген. Учурда кайра башынан оңдоо иштери болуп, бардык шаймандары, тетиктери алмашылып, алтын жана вольфрамды кайра иштетүү жактарын карап жатышат. Здесь у нас представлено измельчение, и классификация, и флотация, то есть получение флотоконцентрата из золотоносных руд. Мощность небольшая, пока 500 тонн в сутки. Ну, именно рудная, как она в природе находится. А Джируй, он концентраты. Мы вторую линию по концентрат переработки, мы ее тоже монтируем, демонтируем, но она еще не готова. Это мы переделаем урановую мощность. Значит, вообще мы восстанавливаем старые, еще 1955 года, первую цепочку рудного тракта уранового производства. С этого вот рудного тракта начинался этот комбинат. И с него же мы восстанавливаем этот комбинат. Потому что у нас урановая программа как бы закрыта, и мы переориентируем сейчас на золото. То есть переработку золотых руд, концентратов любой сложности, любых содержаний. Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентешев жумушчу сапары менен Кара-Балта спирт заводуна барды. Ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, жаңылануу болуп жатканына күбө болду. Перерабатывать и крахмал содержащее сырье, это зерно, пшеница. Фура, можно перерабатывать фуражное зерно. Нам из зерна необходимо только не клейковина, которая вот идет на хлебопекарь, нам нужен крахмал. Так что мы поэтому можем фуражное зерно перерабатывать простое, да. Все, сюда вот здесь вот у нас дрожжи-генераторы, дрожжанки. Здесь мы выращиваем дрожжи. Дальше из дрожжанок перекачиваются в бродильные чины. И здесь происходит добавление сусла и происходит процесс брожения. На патоке меласе примерно брожение составляет 24 часа, на зерновой смеси в зависимости от ферментов. То есть вообще 72 часа по хорошей технологии. Но сейчас ускоренным методом где-то до 60 часов снизили.
выражение. И на зерне выходит у нас спирт люкс, а на патоке спирт РВО. Ну, по всем показателям у нас все показатели ниже нормы, то есть у нас есть золотой сертификат соответствия. На закрытой выставке мы по обоим спиртам получили 2 золотых медали. Жайыл районундагы Ставропавловка айланындагы Октябрь көчөсүндөгү жолдун оңдоо иштери толук бүттү. Анда жолдун узундугу 1 км 700 метрди түзөт, туурасы 6 метр. Чүй регионалдык өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө капиталдык оңдоо иштери аякта. В данный момент подавали 2 проектами, на 2 улицы 2 проектами. Один проект был 3 миллиона 900, другой проект был 4 миллиона 500. В общей сложности 1 километр 700 метров. Жакшы, эми болсо могу көчөбүз уже айылыбызга праздник болду, аябай сонун болду. Тим эле сүйүнүшүп праздник өткөрөлү сыйлады. Я говорю, ну сейчас пандемия, давайте подождем немножко. Бираз эметсин андан кийин. А так фонд развитияга аябай ыраазычылыгын сиздерге билдирип атат. Километр 700 метров. Вот эта улица до конца. И вот сейчас азыр проедем, посмотрим школадан до конца улицы. Ошондой эле Ставропавловка айланындагы мектептин оңдоо иштери менен таанышты. Бул мектеп 1990-жылы 2 кабаттуу болуп кирпичтен курулган. Ремонт иштери Арис долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жатат. Аяктоо жумуштары ушул жылдын август айында пландалган. Чүп кеткенде эчтекеси жок. Жана каркастарын баары тең чечилди. Ичинде болсо азыр берге дагы отопление коюлат. Могул жерлерге освещение коюлат, булар дагы которулат да полностью. Азыр күндө откостор чыгып атат терезеники. Отопление кирет. Электрический конвектор. Спортзал. Уже брусчатка болот каралган. Могул жери дагы площадка. Ой, эме кафель. Плита кафель. Бул жерден баштап брусчатка тетип эмеге жерге чейин. Анын астындагы могул жери болсо уже проект боюнча жаңы барата. А этот фасад кирдиби? Фасад кирген, фасад дагы бар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн министрлер кабинетинин Чүй обласу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Саткынбаев Тентишев Жайыл районуна иш сапары менен келди. Мына эртең мененки 9:30 баштап мына саат 5ке чейин бир топ объектилерди карап чыктык. Негизинен райондогу жакшы ишканалар менен тааныштырдык бүгүнкү күндө иштеп жаткан. Ошондой эле көйгөйлүү маселелер боюнча дагы биз объектилерди көргөздүк. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, мына Жунда компаниясы бүгүнкү күндө токтоп турат. Ыйгарым укуктуу өкүл ушул компаниянын токтоп турушу боюнча дагы келип жеринен таанышып кетти. Андан тышкары мына жогорудагы суу маселеси боюнча бизде 2700 гектар жерди камтыган каналыбыз бар эле. Талдыбулак айыл өкмөтүнө караштуу, Сосновка айыл өкмөтүнө караштуу. Ошонун маселесин чечүү боюнча дагы, анын чечүүнүн жолдорун дагы мына бүгүн макулдашып кеттик. Ыйгарым укуктуу өкүлү мененчи. Чындыгында бүгүнкү күндө жалпысынан Чүй областынын өнүгүү фондунан районубузда 26 долбоор иш жүзүнө ашырылып атат. Ошол фондтон ашырылып аткан долбоорлор боюнча дагы иштин жүрүшү боюнча, курулуш иштеринин жүрүшү боюнча дагы ыйгарымдуу өкүл бүгүнкү күндө келип таанышып, тапшырмаларды жеринен берип кетти. Эми ачыгын айтканда Жайыл району илгертен промышленный шаардын бири болуп, Кара-Балта промышленный шаар болуп эсептелет. Жайылда абдан көп мындай промышленность, жанагындай металлургический заводдор бар, урановый илгерки завод бар болчу, азыр Зефтепая золото извлекательный фабрика кылып ачып атышат. Бул российский инвесторлор менен. Өзүңөр эле байкагандай инфраструктурага көп нерсе салынып атат. Но негизи көйгөйлөр дале көп. Жана мынакей ошо окуу билим берүү системанын башкармалыгында иштеп аткан киши деле айтып кетип атпайбы, көргөзүп атпайбы. 3 смена окуйт бир школдо деп, жанагы Полтавка, ошондой жерлерде чындыгында эле
окуу имараттары аз. Окуу имараттары аз болгондон кийин мугалимдер аз деген себеп. Ошондой эле бала бакчалар курулуш керек. Бала бакчалар аз болуп атат. Ошондой эле баягы суу чарбалардын боюнча дагы андай ирригационный системалар талкаланып, баягы Союз убактан бери жасалган системалардын баары талкаланып азыр. Ошолордон көбөйүп чыгып атат. Баягы суу потеря, жерге сиңип кеткен потеря көп болуп атат. Ошондуктан баягы фермерлерге мындай көбөй жаратат десек жаңылбайбыз. Бүгүнкү күндө суу маселеси абдан орчун. Бул да бир чоң көйгөйдүн бири.